Саламатсыңарбы? Менин атым Бекзада Муратбекова, мен психологмун. Бүгүн From Heart to Heart проектisi боюнча сөз кылмакчымын, анткени бул проект ишке ашты. 2 айдан бери сөз кылып аткан проект From Heart to Heart, от сердца к сердцу, жүрөктөн жүрөккө деген проект. Бул проекттин багыты жетим балдарга эң керектүү күнүмдүк турмушта колдонуучу нерселердин алып берүү болчу. Бул шампунь, самын салгыч, тиш щеткасы, тиш пастасы, полотенце, байпак, ушул нерселер болчу. Проекттин жыйынтыгында биз 200 жетим балага жардам бердик. Игордун сунушу боюнча эң муктаж болгон жана эң балдар көп болгон интернетка Ош шаарына, Ош областына жибергенге сунуштады, биз макул болдук. Жыйынтыгында арык Мырза Акын школа интернатында 180 бала бар экен, ошолорго берилди. Анан Ош шаарындагы Алтын Уя деген интернатта дагы 20 бала бар экен. Ошондо толугу менен 200 балага жардам берилди. Бул проектке дагы ошол кошумча окуу куралдары кошулду. Ал жерде ручка, альбом, ушул сыяктуу нерселер. Алар дагы 200 балага. Бул проектти мен өзүм баштагам. Ушундай болуш керек, ушундай ойлогом деп. Бирок абдан көп адамдар жардам берди. Мен абдан силерге ыраазымын. Акчасын чогултканда 14 адам жардам берди. Бул Америкадан, башка мамлекеттерден дагы. Буга кошумча волонтер болушту. Ушул нерселерди сатып алып, өзүнчө коробкаларга салып, өзүнчө пакеттерге салып бөлүштүрүп, бул дагы жумуш. Ага толку мен Азимага абдан ыраазымын. Актанга ошо жумуштан кийин барып салыштырып жардам бергенге. Дагы кошумча көп адамдар ошол биз салган пакетке дагы кошумча нерселерди беришти. Белла деген компания бериптир. Дагы сладость, таттуу нерселерди беришти. Волонтерлор ошо Ошко учуп барганга билет беришти компания. Ошол жерде бир күн калганга отелден орун беришти. Ошол жүктү ошол интернетке алып барыш үчүн атайын машинасы менен жеткирип берген адамдар болду. Аягында абдан көп адамдар жардам берди. Абдан силерге ыраазымын. Абдан кубанычтамын. Ошо мен жалгыз жасаган жокмун бул проектти. Мен баштадым. Баарыбыз ошого чогулуп, ошол Ош областындагы 200 баланы кичине болсо дагы кубандырып койгонубузга жетишкендик деп ойлойм. Бул проекттин башында биз ойлогонбуз 50-60 балага жардам берсек кандай деп. Бирок акырында ушундай 200 балага жардам бергендей болдук. Койгон планыбыз ашыгы менен аткарылды. Бул жерде дагы ошол адамдардын атын белгилей кетем, анткени биз эгерде бир нерсени кылбай койсо же жардам бербей койсо, биз айтабыз, мындай кылбай койду деп. Бирок жардам кылганда дагы бир жолу ошо ыраазычылык билдирип койгум келет, анткени биз баарыбыз чогуу ушул проектти ишке ашырдык. Дагы бир кошумчалай кете турган нерсе, ар бир эле адам жардам бере алат. Кээ бирөө ойлошу мүмкүн, менде акча жок, мен кантип жардам берем деп. Эң негизгиси бул балдарга убакыт бөлүү. Кичинекей балдар кантип жакшы көрөт деп ойлошот. Аларга качан убакыт бөлгөндө, алар менен чогуу ойногондо, аларга көңүл бөлгөндө. Кимдир бирөө балким жөн эле сүрөт тартыртып убакыт бөлүп кетсе болот. Кээ бирөө ырдатып, кээ бирөө ойнотуп, кээ бирөө кайсы бир өзүнүн кесибин жакшы билсе, ошол жөнүндө айтып берип кызыктуу. Ошол көңүлүңөрдү бөлүп кетсеңер дагы эң баалуу белек алар үчүн ошол. Силердин көңүл бөлгөнүңөр, силердин убакыт бөлгөнүңөр.
Ал эми биз окшогон ушундай проектте белек бергенибиз ал экинчи орунда. Баарыңыздарга рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Бул проектти ким колдоп, жакшы сөзүн айтып, бөлүшүп, акчалай жардам берип, убактысы менен жардам берип, өздөрү барып жардам берип, баардыгыңарга ыраазымын. Жана ошондой эле Игорьдан сурап, Игорьдан кандай кылышты биз ичине билбейбиз да, интернет кандай экенин. Ошондон билип, чогуу ишке ашырдык. Ишиңиздерге ийгилик.